Достор, саламатсыздарбы? Мен бүгүн көлдөмүн. Ушу көлдү бир айланып кетейин деп атам. Анан көлдүн жакшы жагын, жаман жагын, кемчилигин, артыкчылыгын өзүм көзүм көрүшүнчө сиздерге да көрсөтүп берейин деп турам. Кеттик анда. Golden House компаниясы жалгыз бир кишиге катталган, демек талаш тартыш болбойт. Азыр курулуш болуп аткан жер ушул компаниянын атына өткөрүлгөн, демек мында дагы талаш тартыш жок. Компаниянын өзүнүн уставдык капиталы 107 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Демек кепилдик маселеси камсыздалган. Архитектура курулушка уруксатты берген. Эгерде өзүбүз текшеребиз дей турган болсоңуздар, анда Госстрой.gov.kg деп аталган расмий сайтына киресиздер. Андан курулуп жаткан объекттердин реестрин басасыздар. Ошол тизмеден Washsтрой деп издесеңиздер, Golden House куруп аткан бардык үйдүн каттоо номерлары жана бардык маалыматтар мына ушул жерден чыгат. Эми эң негизги документ ушул курулушка экспертизанын оң корутундусу алынган. Госстройго каттоого туруп, каттоо номеру берилген. Демек эч нерседен камсанабасаңыздар болот. Так, мына кээ бир жерлеринде көлдүн жанагы пансионатка байланбаган жерлеринде пляждар ачык экен, жээктер. Анан мынтип жайылып жатышат. Бирок жанагы эменин бир эле кемчилиги ушундай ачык жээктердин, ээси жок жерлердин бир эле кемчилиги мындай пирс болбойт экен. Болсо дагы тетигине окшогон бир мындай жупунураак пирстер болот экен. А көбүнчө эл жайылып эле ошол жерде мынтип эс алып жүрүшөт. Сезон башталыптыр. Жашыңыз жетилген сайын тишиңиз кетилет. А кетилген тишти дароо калыбына келтирбесеңиз, эрте картаятсыз. Ошондуктан Орусияда эмгектенген боордошторго Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог клиникасында сизди мыкты адистер дарылайт, сапаттуу тейлешет, сылык мамиле кылышат. Иштин сапатына кепилдик берилет. Дареги Москва шаары, бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Байланыш телефондору +7 926 353 32 96, +7 917 584 82 04. Унутпаңыздар, тиши тегиздин иши тегиз. Тетиги жакта машиналар өтүп атат. Ал жак ошол ысык көлдө айланган чоң трасса жол. Андан көбүнчө ошол чоң жолдон мындай бурула турган, айылдарга кирген, мынау жээкке кирген, жээк жака карап жүргөн жолдордун көпчүлүгүндө такыр асфальт болгон эмес. Ал жөн эле жолду ачып коюшкан. Анан кадимки тоодогудай эле жүрөсүз бул жакта. Анан чаң болсо, ушу шамал болсо, чаң көтөрүлүп, ызгып, ушу элдин баарын шашсын кетирет. Анан ал макул эми. Асфальт бир күн болбосо, бир күн болор, баягы жер эле болсочу. Эң негизгиси көчө турат, жолдор коюлган. Ал бир күн болбосо, бир күн жанагы жол болот, асфальт болот. Бирок тетиги жерде көрүп турасыз, мына машинанын артында жанагы жазуу турат. Арт жагынан көрдүк, көрсөк, эгерде бул жака кирсеңер, 10 000 сом штраф деп жазып коюптур. Анан кирбегиле депчи. Эми бирөөнүн эшигинин алдына койсоң, ал жанагы конфликт жаратат. Коноктор менен ушу жердеги жергиликтүүлөрдүн ортосунда. Анан парковкага машина койгонго жол дээрлик орун калбаптыр да. Анан айтайын дегеним, мына жак ачык жээк, ачык пляж. Элдин бардыгы келип, коноктор келип, башкалар келип, өз алдынча деле машинасы менен келип деле, машинасын бир жерге коюп алып, анан пляжга келип, кечинде машинасында жатып дегенге дагы орун калтырылыш керек да. Эми байларга жанагы чоң пансионаттарга бара берет. Алар үчүн атайын парковкалар каралган, башкасы бар. А бирок жөнөкөй элге, жөнөкөй карапайымдарга, мындай алганда бизге окшогон чортамандарга дагы жок дегенде машинасын койгонго орун калыш керек деп ойлойм да. Азыр эми долбоор бар экен. Мына ушул жерде. Мисалы биз азыр кире бериштеги эле Али Чолпон атага жете элек территорияда жүрөбүз. Анан мынандай. Мына жол менен мына ушул турган жээкти мындай айлантып, ушул жээкти бойлотуп, велосипед менен жүргөнгө, жөө жүргөнгө, самокаттар менен жүргөнгө жол курабыз деген долбоор бар экен. Аны ушул ишке ашыра баштайбыз дешип, ошо бийлик мына элди айтып, тазалоочу жерин тазалап, каччу жерден качып, ушинтип жолду бошотуп койгула деген эскертүүнү берип кетишиптир. Анан бул жагына болсо, ушул жээк менен мына велодорожканын ортосунда бак кылышат экен. Анан эми мен жон гана сунушум да, эми суроом. Ушул бак менен ошол жолдун ортосунда жолдун дагы бир бөлүгүнө, мисалы ошол машиналарга деп дагы өзүнчө жер бөлүп койсо, ошол жерге эч кимди ээ кылбаса, жанагы парковканы деп, кандай жақсы парковка деп
жанагы бир парковканы бир машина койгонуңду 500 сомдон деп адамдардын шаштысын албаса, коноктордун маанайын бузбаса ошо жергиликтүүлөр. Ошо жергиликтүүлөрдөн көз карандысыз өзүнчө парковкага деп орун калтырып кетсе, жакшы болмок. Ошондо долбоорго киргизсе, эми ал барбы жокпу билбейм азыр, эми элдин эле айтышы бул. Ошондо анан бул жак эми баягы кайсы бир пансионаттарга байланган эмес да. Демек, жээктер ачык, мунун эси жок. Мындай алганда элдики, бул баягы коомдук деп койсок болот да. Ошо коомдук жайга жараша, коомдук жанагы велодорожканы, велосипед менен жүрүүчү жолду. Анан коомдук бак, ошол эле катарда коомдук жанагы автоунаа коюучу жайларды дагы ойлонуштуруп, ошону да эске алып койсо сонун болмок. Билбейм азыр эми кандай карашат. Дайым эле баягы жергиликтүүлөр менен конокторду уруштуруп, бири-биринен көңүлүн калтыра бербей, ошого окшогон баягы конфликттердин, баягы жаңжал чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрүнүн ордун жоюп, ошолордун алдын алып койсок сонун болмок. Туугандар, анан дагы бир кызыктуу нерсе, баягы улуу сөздө уят жок дейт. Анан мен кээде айтсам, ошо ыдырыс туалетте эле айта бересиң деп сүйлөгөндөр бар. Бирок бул маанилүү да. Азыр мына жээк эми мындай ачык жээк экен, туура. Эч кайсыл пансионатка байланган эмес. Ар жерден адамдар келишет. Мен жана айткандай жөн эле машинасы менен келип деле ушул жерде эс алып кете турган эми коомдук жээк деп коелу. Бирок бул жакта мында карасам азыр тиги жактан баштап мунуларда деле жок окшойт. Болсо деле ал мыйзамсыз болот эми жээкке жакын дааратканалар. Ошол жактан тиги жакка чейин карап атам, бир да даараткана көрбөйм да. Анан эгерде даараткана сурап бул жака келем десеңиз, кирсеңиз, киргизбейт. Же болбосо ага дагы жанагы эгерде конок болбосоң кирбей эле кой дегендей болушу мүмкүн. Же балким акчасын алып деле киргизе турган бир даараткана деп жазылган бир да жазуун көрбөдүм да. Ошон үчүн ошол бийлик ошого окшогон нерселерди мындай комплекстүү ойлонсо дейт элем да. Бакты кыл, макул, жакшы экен. Жээк ачык болсун, ал да жакшы экен. Велосипед менен жүрүүчү жолду кур, ал да жакшы экен. А бирок ушул жерге жанагы машиналар, коноктор өздөрүнүн машинасы менен келип, ал машиналарга эч ким тийбей турган болуп, андан сырткары ошол жээкте эс алгандан кийин чыгып мындай бир коомдук душтарды, коомдук туалеттерди дагы ойлонуштуруп коюп койсо жакшы болмок. Азыр билбейм эми ал кандай болот. Жана биз айтабыз да баягы адамдар сууга сиет экен, тиги бу деп. Анан бул жерде эч ким жок болсо, жанагы бир даараткана жок болсо, чуркап барып кире кое турган. Анан айланып кетет экен да. Анан барып ошол сууга кое беришет да, эмне кылат эми, адам да бардык. Азыр мына жерде мына Алтын тамчы, Робинзон деген эс алуучу жайлар бар экен. Бул жөнөкөй үйлөр. Участка катары сатылган окшойт. Ушул участканы алып чекти. Анан өздөрүнчө ушинтип эс алуучу жайларды ачып алгандай. Анан бул жакта дагы бош жерлер дагы бар экен, арасында сатыла тургандар дагы бар экен. Жаңы чек, жаңы конуш окшойт. Бирок эң кызыгы мынау да. Столба коюлуп тур. Жакшы. Бирок ушуларга мына участкаларды бөлүп бергенге жараша, билбейм кандай кылып. Мына столбаларды коюп, анан мына светин коюп дагы бериш керек беле дейм да, зымын тартып. А зым жок экен. Зымды булар өздөрү эле коюп алышкан окшойт. Мынантип ар ким ар түрдүү кабель менен алып барыптыр. Караңыздар. Бой жете тургандай болуп турат мына. Мына. Каралбай эле калыптыр да, эми билбейм, ушул мен азыр ойлойм да, ушул көлдүн бийлиги жанагы ушул чоң трассаны гана карап, ошонун боюн баягы көзгө көрүнөрлүк жерлерди эле карап, анан мындай бурулган жерди такыр эле мындай карабай эле бул жака баспай коюшкан окшойт дейм да. Себеби же акчанын бардыгын ошол жака таштап атышабы, көлгө ушунча турист келип атат, ушунча адам басып атат, демек бул жакта акча айланып атат, салык, нарак бирактар түшөт. Эмне үчүн ошого окшогон нерселер кылынып коюлбайт? Мисалы, мына жерде азыр кантип коюлган? Мына жакта тротуардын орду бар окшойт. А бирок парковканын орду каягында. А бул жер эми баары бир эмени бергенден кийин жердин өзгөчөлүгүн эске алыш керекпи дейм да. Мисалы, көл болгондон кийин бул жака көп конок келет, турист келет. Демек алардын көпчүлүгү азыр автомашинасы менен келет. Демек аларды кое турган жерин, андан кийин ошол жанагы конокторду жаткыра турган жерин, анан ашканасын, анан бакчасын дегендей кылып, ошол долбоорлоого дагы бийлик өзү киришип, мына жерде ушунча канча орундуу кыласың, мисалы 10 орундуу кыла турган болсоң, анда жок эле дегенде 5 машиналык орун кыл. Көчөгө чыгып алба дегендей бир талаптарды коюп иштеш керекпи дейм да. Тротуарды тосуп алба, тротуарды парковка кылба.
адамдар жолдун ортосунан баспасын, бүгүн болбосо эртең асфальт жол курулат дегендей кылыш керекпи дейм да. Антейин десең ал эмес азыр мына столбасын коюп берген менен жанагы зымын тартып бере албаган бийлик эми ошону айта албайбы, Кудай билет. Жана айткандай көлдүн жолдору ошол негизги трассасы гана каралып, трассасына гана көңүл бөлүнүп, ошонусу гана курулуп аткандай, анан мына айыл ичиндеги жолдору такыр жок да. Жанагы жергиликтүү бюджет, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу деген айыл өкмөт дегендер бар эле, алардын бюджети жокпу, түшүнбөйм. Анан мынтип кээ бир жерлерге жана боз үйлөрдү тигип, анан конок тосконго уруксат беришкен окшойт. Бирок бул жердин кай жерине туалет кылат мен билбейм. О жакта, жогору жакта бир даараткананы коюп коюптур. Анан эми экологиялык талаптарга булар жооп береби, бербейби? Кандайсыздар? Конок тосконго даярданып атат. Жакшы экен. Бул баягы жөн эле эркин жаткан жер болчу дейм, а? Анан боз үй тигип өз-өзүңүздөр. Башында биз кичинекей кезибизде бияктын баары кой болчу, сааз болчу могу жердин баары. Анан бир акыркы 5 жыл болуп калды го. Өзүбүз айылдын элдери чогулуп боз үй тигип, киши киргизип, ошентип жайкысын окуп атканбыз. Пансионат ача албасак дагы боз үй тигип коноктосуп дегенде. Ооба. Жакшы болуптур өзү. Негизи орун таппай атабыз, орун таппай келдик. Орун жок, адам көп деп баягы эмеде келип конок болуп кеткендер, орун таппай нааразы болуп кеткендер көп болгон өзү. Ооба, былтыр деле ошондой көрүнүштөр болот да, августта. Полный могу боз үйлөрдүн баарында эл чогулуп, толуп калып, эми айылга чейин үйлөрүн алып барып жаткызышты го. Погодага жарашып атат аба ырайы. Погода эле жакшы болсо, аба ырайы жакшы болсо, быйыл дагы буюрса даяр экенсиздер. Ооба, буюрса мынакей быйыл уже столбарды орнотуп, жаңы свет тартып. Былтыр боз үйлөр ылдыйраак болчу. Анан закон боюнча 125 метр өйдө болуш керек экен, жээктен, суунун жээгиненчи. Анан быйыл бүт артка жылдырдык да, бүт эсептеп. Ушу мамлекетти эмеден Саясатка каршы болбой эле деп. Талаптагы. Мамлекеттин талабына каршы болбой эле деп ушу. Анан мамлекет кандай шарт түзүп берип атат бул жерге? Эми бир жагынан жерди берип, ошого уруксат бериптир ишкердикке, ал жакшы. Ооба, свет жагынан жардам берип атат. Светине өздөрү коюп берип атабы, бирок мына жөнөкөй эле столбалар го? Бул өздөрү эле койгон жок. Элдер өзлөрү коюп атат да негизи. Анан баягы свет берип, суу берип, ошого көмөктөшүп атышат. То есть азыр столбаны өзүңүздөр сатып алыпсыздар, көрүнүп турат. Анан зымын өзүңүздөр сатып алган окшойсуздар. Жок, зымы биякта бар болчу былтыр. Ошолор эле кайра болгон уруксат бериптир да, улабасаңар болот деп. Ошондой болот. Анан мындай эми чоңураак кичине контейнер коюп, удобство жакшыраак кылалы десек, анын үчүн неме керек экен. Ку деп коет го, жанагы очистное сооружение керек экен да. Ооба. Жок, эми мынау жакшы го дейм кайра. Бул эми илгерки биздин немебизди көргөзүп жакшы. Жакшы экен. Анан канча азыр ушуга бир сезонго канча төлөйсүздөр эми? Сизде канча боз үй бар? Бир боз үйгө бир местага 5000 сом төлөйбүз. Бир сезонго же айына? Сезонго. Эртең конок кабыл алганда эми бир эмеде бир боз үйдү канчадан бересиздер? Мисалы мен келсем, үй бүлөм менен келсем, 3000 сом, 2,5-2000 сом ушун ар кандай да. Суткасына. Суткасына. Бүгүн канча да кирсе эртеси ошончо. Ошонун ичинде нелер каралган эми? Машинанын парковкасы бар. Парковка өзүнчө? Жок, парковка ушул ушул жака да карайт. Мисалы үчүн мына жака территорияга киргизип койсоңор, ичинде жатакана, суу бар, свет бар, холодильник бар, микроволновый печтер бар. Өздөрү тамак кылып жеп, тамак ашын өздөрү алып келип жеп. Тамак кылып жейбиз десе, ошоканалар бар. Ошолор өздөрү тамак ашын жасап жешет. Жээги ачык. Жээги ачык, каалаган жерден кирип. Бул жер дагы жакшы да, мындай бала бакыра менен келгенге тайыз. Бул жактан баштап тиги жерге чейин полный кум, анан тайыз да. Мындай чөгүп кетти, андай мындай деген неме болду элек бияқта. Жакшы экен. Эмечи? Даараткана маселеси кандай болот экен? Даараткананын ар жагында бар, общественный бар. Алда тургузулду, уже даяр. Өзүңүздөр кылдыңыздар? Бул элдер чогулду. Душчу? Душ маселеси ошол кичине оорураак да. Ошону эми колдон келишинче жасап атат элдер эми өздөрү. Наркы айылдан эле түшүрүп келсе болбой экен, мындай бир труба менен эле келип, ал иче турган суу келип туруп эле баарыңыздар. Анан бир трубаны алып келип эле мына жерге бир 2-3 катар коюп ошол муздак суу менен эле чайканып ала турган. Болот антсе деле. Негизи келген суу бул жерге келген. Айылдан труба алып келгенбиз. Ал ичкенге деп өзүбүз алып келгенбиз да. Анан ошондон эми
бочка коюп ошону толтуруп Ооба, ошондон эме кылса болот, душ кылып болсо болот. Ошону жасап атышат элдерчи негизи. Аны мындай биригип эле бир 5-6 оң биригип 5-6 оң биригип катар бир 5-6-ны кылып алсаңыздар кандай болот дейм. Бул жакта азыр канча бир 20-30дай бар окшойт биз, бир айыл болуп калыптыр да өзүнчө эле, Ооба, ошондой эле кылса болот, туура айтасыз. Ошентип уюштуруп 2-3 жерге жайып алып душ кылып койсо болот. Мына салашып эле. Болот ошондой кылса. Ичин көрүп чыксак болобу? Болот. Так, эгерде мындай азыр бир жаңы термин пайда болду го, жана бюджетный деген. Эгерде бюджетныйрээк эмени издесеңиздер, мындай варианттарды, бюджетныйрээк деп, мындай арзаныраак десеңиздер, анда ошого окшогон боз үйлөргө келип эле жатып, ушу жерде эс алып кетсеңиздер дагы болот экен. Бирок тамагыңыздарды өзүңүздөр ала келет экенсиздер, светти коюп берип атышыптыр. Анан жээк ачык, парковкасы ушу жерде болот экен. Жана антип машинаңызды коюп алып, анан кетейин деп атсаңыз 500 сом бересин деп машинаңыздын терезесин таш менен сындырган балдар болбойт бул жерде, болбойт деп атат. Ошол. Бирок эми бир жагы мага аябай жагып атат. Айылдын эли өзү баягы наркы жакта бирөө жанагы бир пансионат дейлеп ошону өнүктүрүп, наркы жакта дагы бирөө пансионат ачып атса, анан жиникелип эле сөгүндү отура бербей, жок биз өзүбүз кылалы мындай алыбызга жараша деп өздөрү аракет кылып атканы сонун. Жакшы. Мындан башка дагы дыйканчылык да бар дейм сиздерде. Малина, Алма, өрүк бар, алма бар, мал сал. О, сонун экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6 адам. То есть 6 ортого да жатып алсаңыздар боло берсе керек. Эгерде машинада палаткаңыздар боло турган болсо. Ошентип бир 6-7 адам болуп келсеңиздер, бир боз үйдү элеп жата бере турган болсоңуздар, анда арзан эле болот экен. Мисалы 6 адамга канчадан туура келет эми? 3000 сомду бөлсөңүз арзан эле болот дейм. Ооба. Жакшы экен. Анан бул жактарды жээкке чейин кирбесин деп машиналарды казгам атайын. Машина өтүп кетпесин деп. Машина өтпөсүн деп. Анан бияктан киргенге акча алып чыкпайбы? Ошону алып, анан бияка келип токтоп түшө беришет элдер. Бул жакта канчадан кирет ошол машина кириши? 100 сомго дейм. Ал өзүнчөбү ал? Ал биякта эс алып түшөм деп көлгө түшөм деп келгендерге чында. Биякка эс алып тургандар болсо биз өзүбүз бар сүйлөшүп киргизе беребиз. Бирок мына жолуңуздарды кылып берип койбоптур да, жок дегенде бир грейдер жокпу ушу Ысык-Көлдө эми? Мындай түзүрөөк кылып эле. Мен эми түшүнүп атам, бир да жерде асфальт жок экен өзү. Жок дегенде мындай түздөп грейдер менен эле мындай. Ошо ал жагын айыл өкмөттөр карабаса биз Ошону айтам да, айыл өкмөт эми кылат го Кудай буйрса эми жакын арада. Үмүт кылып турабы. Макул, рахмат чоң. Макул болсун. Ийгилик болуңуздар. Туугандар, Ысык-Көлдүн жолу өтө сонун экен. 2 полосадан 2 жагында 4 полоса жолу бар экен. Сонун мына, теп-тегиз. Бирок ал боз териге чейин эле. Боз териден чыккандан кийин мына акыркы айыл Корумду дейт, ошо Корумдудан нарагы мондой жол. Бул жолду сыйрып алышыптыр, кылабыз деп. Андан бери канча өттү билбейм. Канча болду мынага? 1 жыл болду дейт. Мына ушинтип жатат азыр. Элдин бардыгы чаң. Мына жол ушунчалык зарыл болуп калыптыр. Элдин бардыгы мына антип кол көтөрүп реакция кылып өтүп атышат. Карагыла. Эл ушунчалык күтүп атат мына жолду. Муну кандай, качан бузулду бул? Эмне бул мынчалык меселе го дейм да. Сурап көрөбүз эми элден. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Саламатсыздарбы? Ойбой, канча болсуздар? Мына жол качандан бери ушинтип атат? Могу демеде кана жазда башталды да Курулуш. Мурда мынчалык меселе го дейм да. Ооба, булар азыр ошо масштабын эле бүттү. Караколго чейин ушундай сыйрып тазалап атышат да азыр. Ушундай болот окшойт. Тазалады, анан калды. Иштеп атышат го дейм. Иштеп атышабы? Ооба, иштеп атышат дейм. Баягы былтыркыга караганда бат эле болот окшойт. Анткени техникалар башка техникалар да. А так иштеп эле атышат окшойт. Макул. Суусун себип атышат, анан билбейм. Калгандары мына бак-сак бүт эле. Бул бактар эле бир топ бак бар болчу да, билесиңер өзүңөр эле. Жол кеңейтебиз дешкен окшойт го. Ошо кеңейтебиз деп атат эми. Буюрса бир 3 жылда бүтөбүз дешти эле. Качан бүтөбүз дешти эле я. Жакшыбы я, доска? Жакшы, рахмат. Ак жол. Мына ушул жана айтып аткан жол тетиги Корумду айылынан баштап Балбайга чейин барат экен, Балбай деген айылга чейин. Анан жалпы узундугу 80 километр экен. Ошо 80 чакырым жол бул China Road компаниясына берилиптир, Кытайлардын. Ошол Кытайлар анан бир нече жанагы субподрядчиктерге баягы участка кылып бөлүп берип атышыптыр. Ар бир кайсы участкада ушундай жумуш болуп атат дейт. Азыр эми мына жакты көрдүм, наркы жагында грейдер иштеп атат, бул жагында бир грейдер иштеп атат.
Мынау эки четиндеги жанагы эмелер, дарактар бардыгы кыйылыптыр. Анан жол кеңейтилиш үчүн мынантип эки четин жанагы топурак менен мынау грунтун даярдап атышыптыр азыр. Ошол эми азыр бүтүндөй ошо көлдү бир айланып чыгайын деп атам. Көлдөн эмнени көрсөм, ошол жол кайсыл жерде, кайсыл участкада кандай иш болуп атат. Анан дагы бир сөз бар эле, баягы көлдө ошол жол куруу иши кыргыздарга берилген деген. Бирок ал кыргыздарга берилген жагы таптакыр болбой атат деген дагы сөздөр бар. Ал кайсы участок? Ошолордун баардыгын сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылам. Кеттик анда. Так, азыр Ысык көлдүн ошол балыкчыдан түз киргендеги жээги, ошондо мындай сол жээги деп койсок болобу, күнгөй бети дейлиби? Кыскасы ушул Корумдудан Балбай Батыр деген айылга чейинки аралык азыр ушинтип эки чети кеңейтилип атыптыр. Кеңейтилгенде дагы мынау бир 6 метр, бул жака кеңейсе 6 метр, наркы жагына кеңейсе, жалпы 12 метр кеңейсе, өзү деле бир 12 метрдей жол экен, жалпы бир 24-25 метрлик чоң жол болот окшойт. Анан мурда асфальты өтө эле тар, ушул бир 4-5 метрлик эле асфальты бар окшойт эле. Анан эми ушул жолду 3 жылдын ичинде бүтүрөсүңөр деп ушул курулушту жанагы Кытайлардын China Road деген компаниясына беришиптир. Азыр курулуш жүрүп атат. Мынантип казган жерин казып, анан кайра толтурган жерин толтуруп, кеңейткен жерин кеңейтип, айылдын ичтериндеги жанагы дарактарды кесип, жол четиндеги дээрлик азыр ошол курулушка даярдоо иштери башталыптыр. Курулуш башталып калды десек деле болот. Анан 3 жылда бүтөт экен. Былтыр башталган экен, дагы 2 жылдык убактысы калыптыр. Ошондо мына жакка бүт маалыматты жазып коюштур. Мына Ысык көл менен бул Түп районунун аймагын негизинен камтыйт экен. Мына ошондо Корумдудан башталганда Корумду, Темир, Кашат, Григорьевка, Семеновка, Кожояр, Ананьева, дагы эмне дейт? Жаркынбаев, Өрүктү, Чоң Өрүктү, Орто Өрүктү, Ойтал, Ойбулак, Кутургу, Күрмөнтү, Фрунзе, Ак Булуң, андан кийин мына Балбай Батыр деген айылдар ушул жолдун боюндагы айылдардын жолу оңолот экен, мындай алганда. Ошондо ушул айылдарды аралап өтөт экен. Анан бул жолдун азыр жалпы баасын жазышпаптыр эмнегедир. А бирок жалпысы ошол 103 чакырым деп жазышыптыр. Так. Анан мына Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду, АПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду, Ислам өнүктүрүү фонду, банкы, Сауд өнүктүрүү фонду деген ошол 3 фонд, 1 банк, ошол төртөөлөп каржылап атышыптыр. Бирок каржылоонун суммасын жазышпаптыр эмнегедир. Ысык көл аймагынын айланма жол реконструкциялоо Корумду Балбай бөлүгү 80 чакырым дейт. Ошондо жалпы алганда канча болуп атат? Жалпы алганда мына 103 чакырымдан 183 чакырымга чейин экен. Ошондо мен адашып кеттим, кечиресиздер. 103 чакырымдан 183 чакырымга чейин экен. Ошондо жалпысына 80 чакырым жол болот экен. Эми иштин башталышы 24-жылы апрелде башталган экен. Ошондо быйыл башталыптыр. Анан иштин бүтүшү 27-жылы мартта бүтүш керек экен. Так, биз азыр жолдун экинчи бөлүгүнө келдик. Экинчи бөлүгү бул ортоңкусу деп койсок болот. Бул жанагы Айбек Осмонов, Нурбек Осмонов деп аткан жанагы Оштогу Арек Роуд деп аталган курулуш компания экен. Арек деген аттан улам билип атам. Арек бул ошол Айбек Осмонов, Нурбек Осмоновдордун туулган айылы. Мына ошонун айылдын атына коюлган фирма экени ошол атынан улам байкалып турат. Анан бул жол өзү негизи быйыл бүтүшү керек болчу. Бирок азыр ушул турушунда бүтө турган абалда эмес. Мунун артынан адеп ызы чуу болуп атат. 3 жыл өттү, эч нерсе өзгөргөн жок. Жолдун бетин сыйрып ташташкан. Анан али кыймыл жок. Кече жакында жанагы парламентте сөз болду. Акылбек Жапаров өзү чыкты. Биз баягы жеке ишкерлерди колдойлу деген максатта ушул өзүбүздүн ата мекендик фирмаларга ушул жолду бергенбиз деп атат. Бирок берсек, булар ушинтип долбоору жок, башкасы жок. Алдын ала изилдөөлөр аткарылбай туруп эле, эч кимдин уруксаты жок эле, жолдун эски
эски болсо да канча-мынча жаныбар болчу да. Ошол асфальтты сыйрып салып, азыр эми монтип токтоп калды. Азыр эми мунун баасын дагы көтөрүп берсин деп суранып атат деп парламентте ушундай сөз болду. Эми жолдун баасы эми дагы 100 000 долларга көтөрүлүптүр. Жалпы эсеби ошол бир 900 000 доллардан ашыгыраак бир чакырым жолдун баасы ошол 1 миллион долларга жакындап барып калыптыр. Кыскасы ушул. Азыр эми мына жерде ушинтип жанагы жол жөнүндө маалыматты жазыптыр. Акчасын жазбаптыр. Өзү негизи акчасы анан кийин бүтүрө турган жанагы мөөнөтү жазылыш керек эле да. Мисалы мына жерде мына күнү башталып, мына күнү бүтөт. Мына күнү башталып, мына күнү бүтөт дегенге окшогон сөздөр жазылыш керек эле. Мынанча акча бөлүнгөн деп жазылыш керек эле. Аны жазбаптыр. Мына эмесини ушул каржылоосу Кыргыз Республикасынын бюджети деп атат. Мындай алганда бул кадимки элдин казынасынан каржыланып аткан жол, ошол курулуш. А бирок бул жерде ошол жолдун баасын суммасы дагы качан бүтөр мөөнөтү дагы жок. Азыр эми быйыл бүтөбүз, эмки жыл бүтөбүз деген сөздөр бар, бирок азыр бул кетиште бүтө турган эмеси жок. Мисалы жана ДЭУ деп атат, биз ДЭУ Кыргыз транспорт министрлиги өзү салып аткан участок бар экен, бир канча бир 17 чакырымдай жер окшойт. Мына ошол жер дагы азыр болгону бир 30 гана техникабыз бар, ошол 30 техника менен кылдыратып атабыз деп алар кыбырап иштеп атышыптыр. Түнү күнү иштеп атабыз дейт. Түнү күнү иштеген күндө дагы техникаң аз болсо эми мүмкүнчүлүк аз да. А мына жакта азыр эми көрөбүз бул мындан ары кандай абал экен. Мисалы түнү бирөө иштеп атабы, жокпу? Жолдун боюнда техника барбы, жокпу? Өзгөрүш кандай болуп атат? Кайсыл жерлер казылып атат, кайсыл жерлер сыйрылып атат, кайсыл жерлер топурагы толтурулуп атат, кайсыл жерге асфальт басылып атат, ошолорду көрөлү. Жүрүңүздөр. Так, туугандар, кечээ мен сиздерге айттым эле баягы көлдү бир айланып кетем деп. Көлдү бир айланып, азыр мына жагы түштүк тарабы болуп калабы? Ошол түштүк тарабына келдим. Түштүк тарабында эми түндүк тарабын жанагы кече көргөзгөндөй баягы Кытайлардын China Road компаниясы куруп атыптыр. Ал жакта 80 километр. А бул жагында 130 километр, 143 километр, 140тан ашык километр экен. Бул жагын кыргыз фирмалар өздөрү курсун, кыргыз ишкерлери дегендей сөз болгон. Эми анын ичинен бирөөсү Кыргыз жол курулуш компаниясы экен. Ал көбүрөөк бөлүгүн бир 70 чакырымдай жерин алыптыр. Андан сырткары дагы бир 30 чакырымдайын жанагы Айбек Осмоновдор алган окшойт. Баягы компаниянын атынан улам таанып атам, ал Арек деген компания экен. Анан үчүнчүсү бул жигиттер экен. Ошондо сиздердики ДЭУ, кадимки Минтранстын эмесинде карамагындагы ДЭУ. Кыргыз автожол. Кыргыз автожол. Иш кандай болуп атат? Азыр карасам, мына бир техника турат, бул бузулуп калган окшойт, Ооба, азыр бул түнкү смендеги каток болчу. Азыр дөңгөлөө жарылып калыптыр. Азыр чаптатып келип кайра ишке чыгат. Азыр түнү менен иштейсиңер? Түнү менен иштейт. Азыр силерде ошо бардык жолдун бардыгын эле ушинтип иштеп атасыңарбы? Ортодогу жолду алган эмессиңер пока? Жок, ортодо жолго жете элекпиз. Азыр бизде насып иштери болуп атат. Ошо асфальтка чейинки эки четин көтөрүп, анан буюрса эки чети бүткөндөн кийин анан асфальтты сыйрыйбыз. План боюнча кандай? Асфальтты сыйрып алып туруп, анда казып, ыргытып, ордуна шагыл төшөйсүңөрбү же сыйрып алып туруп эле кайра муну менен тегиздеп жаңы асфальт сыйрып алып, өзүнүн слойлору болот. Саббейс, бейс деген материалдарды салып, анан асфальт төшөлөт. План боюнча качан бүтүшүңөр керек? Эмки жылы буюрса. Бүткүдөйсүңөрбү ушу кетиште? Буюрса аракет кылып атабыз. Болушунча эле. Рахмат. Түшүндүм. Макул анда. Мына жол азыр негизги жол турат экен, эски жол. Азыр ошону менен кетип атабыз. Алдыда жаман жол бар дешет, ага жете элекпиз. Эми 143 чакырым дегенде ушудан нары биз балыкчыга чейин ушундай жаман жол менен азыр айдайт экенбиз эми. Азыр биз мынау неле жанагы Жаргылчак беле? Жаргылчак деген айылдан өттүк да эми, Жок, Барскондон өттүк. Барскондон өттүк, Барскондон нары эми ошол Барскон ким эле балыкчыга чейин жүрөбүз да эми. Ушинтип, Макул анда. Ийгилик. Болуптур, тинч болуңуздар. Айлыктарыңар иши кылып убагында берилип атабы? Солярка. Ооба, солярка бүт бар жетишинчиде. Айлыгыңыздар убагында берилип атат, ай сайын. Убагында, ай сайын. Азыр мына чоң жигиттин алдында эле баягы эметип койгон жоксуздарбы? Чындап элеби? Жок, тигине аксакалдардан эле сурасаңар. Ооба, эл ыраазы, элдин арасында биз ыраазы. Жумушка нааразычылыгыбыз жок. Мына элди нааразы кылбай эле эми убагында бүтүрүп берсеңиздер болду эми. Ошо жагы. Иншалла монтип аракет кылып атабыз. Аракеттин үстүндө берекет болот дейт. Макул болуптур. Болуптур, жакшы калыңыздар анда, ийгилик. Кечээ Караколдон чыкканбыз кечинде.
Анан жолдо жарым жартылай тартканбыз. Анан караңгы кирип кетти. Карасак, караңгыда эч нерсе көрүнбөйт. Анан жолго токтоп, кайсы бир ушу жолдун боюндагы айылга. Уктап азыр турдук эми. Карасак жолдо деле киши көрүнбөйт, эч ким ойгон эле окшойт. Ошол азыр мынандай. Эми жолдун эни аябай эндүү болуп атыптыр, чындыгында масштабтуу экен долбоор. 17,5, 17,60 деп атат, эми мындай тоголоктоп айтканда кыргызча 17,5 метрлик жол болот экен. Эки полосанын аркы тарабына, эки полоса берки тарабында. Азыр ошондо мына мен турган жерлер дагы жол болот. Мына талдар алынып, бул жактагы талдар алынып, анан жол болот экен. Бирок эми бул быйыл 24-жылы бүтүш керек экен эле долбоор боюнча. Азыр эми бирөөсү айтат 25-ке жылды дейт, бирөө 26-га жылды дейт. Кыскасы, азыр айылдын ичинде монтип али сыйрыл элек, али алын элек, али баштала элек участкалар дагы бар. Айрым участкаларга кечээ ошо жолду айланып келдим. Айрым участкалар баягы казылган бойдон турат. Айрым участкалар жанагы шагылы төшөлүп атыптыр. Айрым участкаларда баягы асфальты төшөлүп баштаптыр. Айрым участкаларда монтип али жанагы эски асфальт алын элек, али кол тие элек жерлер дагы бар экен. Ошол, мына жерде, мына мисал тумшукту алышыптыр. Ошентип жол кеңейип, баягы мындай обзорлор дагы ачылып баштаптыр. Эң эрте турган киши сиз окшойсуз. Менден де тиякта бир өртө турат. Үй бүлөсүнөн туруп. Келинчеге оштук да течирди. Алда койду. Уже ал эшигин алдын шыпырып койду ал уже. Жакшы. Келин жакшы келин аябай. Шыпырбаса дагы болбойт экен да, чаң болуп аткан. Көнүп алган келин болбойт экен да. Оштуктар сыпырып турат десин эртең менен. Ал шартын жасайт ошол. Үлгү болду табанан. Аябай жакшы келин, жакшы келин. Мыкты келин. Жакшы келин, өзлөрү Якутияда иштеп жүрүшөт, бала карасы менен. Жакшы келин, андай келин. Заңгыраган таамды салышты, машина, трактордун баарын алышты. Жакшы, эмгекчил адамдар да. Ошентсе болот экен деп отурасыздар. Ооба, биз ага кызыгып коебуз. Биздики качан шыпырат деп коюп мына. Сен эрте турат деп атпайсың мен. Жаңыдан туруп атышат үйдөгүлөр алы. Азыр байбичеңизге кирип алып эле сурайт окшойм. Сиз эмнеге туруп эме шыпырбай атасыз, эшик шыпырбай атасыз деп. Сурасаң болот да. Мына курулуш кандай болуп атат? Жолбу? Ооба. Жол кичине кыймылдап атат азыр, бирок начарда аябай мындай шашпай кыймылдап атышат. Эмнесе? Быйыл бүтүш керек экен го өзү. Азыр 25-жыл бүтөбүз деп калды го, сураса кылышын. 26-га узартыптыр. Эми 26-га узар. 26-га узартып коюштур. Иштесе жакшы эле, иштеп атышат. Бирок темп начарраактан. Техникалар аз окшойт да. Техника толтура. Жаңы да техникасынын баардыгы тең жаңы. Бүт техникалар жаңы. Техникасын өкмөт жакшы эле жардам берди. Аябай жаңы. Анан өзлөрү ишинен го, жетекчисиненби же. Бирок жолдун эмеси масштабы чоң экен өзү. 17,5 метр дейт, эми ал деген сөз 4 полоса болсо, экиси оңуна, экиси солуна болуп. Булар бир мезгилде баарын баштап алышты да, фирмаларга бөлүп салып, анан кийин бир фирмасы 3 километрда, 2 километр кылып, ошондой бөлүп салып, чалды куйду болуп калды да. Бир башынан баштаганда мүмкүн тез кетет беле. Кээ бир жери асфальт болуптур. Болсо Биринчи баягы слою жабылып баштаптыр. А кээ бир жери али сыйрыла эле экен мына эски асфальт. мисалы үчүн азыр сыйрып салса бул жер шаңдаган атпайбы? Жакшы да бизге. Сыйрылбай турсун, андан көрө сыйрылгандарын бүт көрсүн, андан кийин сыйырсанан болот да. Сапат кандай болуп атат? Баягы таптаганы кандай болуп атат? Баягы 50 жыл кызмат кылсын деген Болот го дейм, сапатын таптаганын жакшы эле таптап атышат. Саздак жерлерге да тиги тоодогу чоң таштарды көрдүңөр го, ошону алып келип ташташып, кайра эле таптап атышат. Сапатын карап атат. Негизи анан биз билбейбиз дем кандай карап атышат, өзлөрүнүн эксперттери бар окшойт, кээде келип чукулап карап калышат. Дагы бир 2 жыл чаң жутат экенсиздер да анда. Эми 26-жылы бүтүп кетерине деле көз жетпейт. Ушул темп менен баратса. Эгер темпин күчтөбүй биле анда тиги бүтүп кетпесе көз жетпейт. Бирок жакшы эле иштеп атышат, мындайчы, жакшы эле иштеп атышат. Негизи максат жакшы экен өзү.
жумушчуларда күнөө жок, жакшы эле иштеп атышат. Аларга болгонун алып келип берсе иштечүдөй. Убагында зарплат бербей баягы бир жумадай токтоп калышты. Зарплат бербейт эмне иштейбиз деп, мына биздин бир кошунабыз иштейт, водовоз. Контракт менен иштегендер да бар экен да, буларда машиначы, частныйлар. Ошолор бир жума токтотушту, иштешкен жок. Зарплатыбызды бербейт, бизде үй бүлөбүз бар да, багышыбыз керек дейт. Анын зарплатын алып келип берип турам, иштеп атышат алар. Зарплата эле экен же зарплатың эртең берем деп иштетсе боло берсе керек. Баягы майы да берилбей калса керек. Жок, майын куюп берип атат окшойт. Келип эле водо эмелерди, бензовоздор келет да, иштеп аткан жерине эле куюп кетип атат майын. Жакшы экен. Просто эле чоңдордон бир аз кетип атат окшойт, жетекчилериненчи. Уюштуруудан, Ошол мастер прорабтары жакшы карабай атат ушул. Же болбосо техникалар жаңы баары эле жакшы. Мына боунун баары ушулардын техникалары. Аны иштесе болот, ошол жетекчилеринен кетип атат ушу. Нормальный текшерип карап туруш керек да, жетекчи болгондон заданияны берип эртең менен келип. Бирок мурдатан эле ошо эртең менен саат 7ден баштап иштешчү эле. Азыр карасам бул аде ызычуу көтөрүлүп кетпедиби? Азыр карасам баардыгы саат 7де чыгып, жанагы формаларын кийип, жолдун боюнда пайда болуп калышат экен. 7де баштап эле атышат, 7де башташат негизи. Анан кечинде эртерээк күтөт. Азыр жайдын күн 8ге чейин иштесе болот да. Кечкисин 5-6да эле келип калып атышат. Эртең менен 7де баштайт, мына уже башташпадыбы. Аркы четте жанагы Кыргыз автожол деп эме бар го, ДЭУ деп коет. Алар түнү менен иштейбиз деп жүрүшөт. Анан булардыкы андай эмес Бул жерде бир бригада бар, ушул узак иштешет да. Өткөндө мен бир мал айтарып жүрүп байкап турдум, ошо тынбай иштешет экен алар. Буларга караганда, КЖКга караганда тынбай иштейт экен, жакшы иштешет экен. Иши бүтүп баратат, ошолор асфальтка кандап коюшту. А буяктагылары билбейм, көрүнгөн жерде эле кыймылдап атат. Бул жактагы алды асфальт басылып калыптыр. Басылды. О, жылгындыга чейин аткан немеси да. Анан буларда бир проблема бар экен, көпүрө дегени бар экен. Көпүрө көп экен, ошо көпүрөнү эксплуатацияга көптөп берчү неме окшойт. Ошо көпүрө мына боор жерде эле мурдагы баштап койду эле. Азыр асты куюлган боюнча анан кичинекей каркас тургузуп коюп, 3-жылга баратат, турат. Алды, рахмат. Кытайларга эле берип койсо болмокчу. Кытайларга деген менен эми бир жагынан өзүбүздүн баягы жергиликтүү фирмаларда акыры ушинтип ката кетип болсо дагы, узарып болсо да түптөлүш керек да эми бир жагынан. Негизи ошентиш керек. Азыр эми жана техникалар жаңы деп атасыздар, ошо жаңы техникалар өзүнө калат да. Эртең ошону менен анан башка долбоорлорду ала турган болсо иштейт. Эми булар деле көнөт, акырындык менен көнөт, үйрөнөт. Акча табыш керек. Акча өзүбүздө калган жакшы эле болгон, жакшы эле. Өзүбүздүн элге, анан кийин кытайлар келет, иштеп туруп, өткөрүп салып кете берет экен. Өзүбүздүк иштеген эле жакшы. Иштегени жакшы эле, бирок убактылуу биз кыйналып атпайбыз. Канча жыл болду. Убактылуу кыйнайт. Балыкчыга 50 километр ошоко барып келип, продуктубузду ошол жактан соода бир немелерибиздин баары балык, через балыкчы. Балыкчыга барып келгенче уже 2 ходовой часть алмаштырдык машиналар. Жүрбөй асты короодо турат. Ошол жагы болуп атат да, так. Эмне бизге. Ылдамдатса болмок негизи. Жакшылап үстүнөн караса иштейт, иштеп эле атышат. Техникалар бар, иштесе болот да. Эмне үчүн ошо биздин кыргыздар Кытайда эле биз ошондой эмне үчүн иштебейбиз? Бирөө иштеп атса 5өө карап турат, тамак тартыпчы. Боюбуз да Кытайларда, өңүбүз да, көзүбүз да, де. Баары эле окшош, анын эмнебиз кем билбейбиз. Бизде жөн эле мындай башкаруучулук болбой атат да, иштеткен киши жок. Турат. Ай бери өтүп көрүп деле атпайбыз өзүбүздү эле. Мен кече көрүп келаттым, жана жолдо эмелер пайда болуптур, гараждар. Ичи толо техника. Ал жерде эмне, ар биринде бир ошондой гараждардын ар биринде бир 70-80ден техника жатабыз. Бер жагындагыны көрдүңөрбү? Мен 3-4 күмөрдө эле жетегибизге барып келдим. Толуп тура бир 50дей машина турат, чыкпай турат. Баратканда да турган, келатканда турган. Анан жолдун жээгине карасак, 1-2 машина кыбырамыш этип турат. Жок кандай иштеген. Ошол мен да көрдүм кече, баягы койго камагандай кылып эле камап коюптур короодун ичине батпай турат. Техника жетиштүү. Техника аябай жетиштүү. Азыр келатсаңар балыкчынын бери жагынан темир жолду көрүңөр, кандай сонун. Жакшы иштеп атышат ошолорчу. Аябай тез ылдам иштеп атат. Уже мындай көпүрө жасамай баштуу. Байкадыңарбы ошол жерде? Жок, азыр ал жака жете элекпиз алып. Темир жол чоюлбады, балыкчыдан өтпөдү. Ошол жерге көпүрө салып атат, эми машиналар мындайынан өтөт экен да. Укмушу жарым бүтүп калышты. Ошондой иштесе давно өтмөк биякты. Ошол. Макул, рахмат.
Бирок эми сиздер эме дейт экенсиздер да баягы. Эшик шыпырса эрте менен туруп депчи. Бирок сиздерде өзү чаң деле болбойт экен да. Жаатпайбы осы бизде көп эле шорда Ошондойбу? о жамгыр Мына мен ойлоп атпаймынбы? Аба салкын экен, мына көл чаңды басып турат экен. Депчи. Күнүгө жаан жаап атат. Ошон үчүн бу бирек эме тура же болбосо бул жерден көрүнбөй калат ал. Чаңдыгы. шорда Биздики ак топурагыраак келет, кумдакта эмес. Ошондой экен. Ушул көлдүн жанагы түштүк тарабы менен жүргөн, курулуп баштаган ушул 17,5 метрлик трассанын азыр айрым жерлери монтип баягы биринчи кабаты курулуп бүтсө, айрым жерлеринде тетигинтип баягы экинчи кабаты дагы төшөлүп баштаптыр. Эми бул жакшы жагы. Анан жаман жагы чындап эле жана кечигип аткан жагы бар. Анан эми кээде туруп ойлойсуң ушул эми башталган иш акыры бүтөр. Эми биздин өзүбүздүн жергиликтүү фирмалар, атамекендик өндүрүшчүлөр, атамекендик фирмалар акыры барып үйрөнөр, байып, кичине кубаттанып, техникалары көбөйүп, анан акырында алар дагы ишти батыраак, сапаттуураак жасаганга балким жетишер. Эми үмүт ошол. А булар эми башташыптыр. Эми кечигип атышат, сөз жок. Кечигип атканына сын, кылып атканына, үйрөнүп атканына ага эми үмүт. Так, биздин эми сапарыбыз карыды. Жыйынтыктап айтканда эми көл Кыргызстанды ушул туристтердин акчасы менен багып, ошол Кыргызстандын бир өңүтүн көтөрүп бере турган тармак, ошондой регион. Анан эми түндүк тарабын жанагы чайнар от куруп атыптыр, түштүк тарабын ушинтип баягы өзүбүздүн жеке фирмалар куруп атыптыр. Анан эми негизинен ошол турмуш жайбаракат жүрүп атат. Элдин арасында пикирлер бир кылга эмес. Кээ бирлери ошол бизнес тармагында азыркы бийликти сындашса, кээ бирлери азыркы мындай чечкиндүүлүк, мындай башталган иштер, ошолорду анан мына жолдордун, караколдун жолу жакшына болуп калыптыр. Аларды айтып, мактагандар, кубаттагандар дагы бар. Кыскасы ушундай. Бар болуңуздар.